Так, урматтуу достор, мен азыр жанымда турган ястребди тирвиятник деп коет. Кыргызчасы куш, мунун эркегин чүйлүү деп коет экен. Буну бүгүн обедти алып келдик. Унун багып аткан бала, короче, үйрөтө албай коюп, бир жака кетишине туура келип, анан мага салып берди. Бул вообще үйрөнбөй койгон экен. Адамды көрсө эле кыйкырып, чыңырып, ушундай боло берген. Өтө чоң экен размери боюнча дагы, жашы боюнча бир 2-3 жашта да примерно. Анан буну үйрөтөм деп алып келип мен бул жол бою өтө кыйналып келди. Анан өтө деле мага андай каршылык көргөзө албай атат. Чарчап калган үчүн азыр ушуну үйрөтүп атабыз. Так. Буну неден баштайбыз? Буну биринчи эле мен сразу уйкусун алайын деп чечтим. Азыр саат, түнкү саат 3-4 болуп калды. Көпчүлүк сурай берет, неге уйкусун алат, анан уйкусун кантип алыш керек, Мен чынында баягындай өтө стажым көп, мүнүшкөр эмесмин. Көп жылдан бери таптабайм, ачыгы 1 жыл эле болуп калды таптаганыма. Мен түшүнүгүм боюнча бунун уйкусун алыш, азыр мен түшүнүп жеттим да. Бул биринчи келгенде өтө чыйкылдап, адамдан чочуп атты да. Буну неге дегенде капастын ичинде эле багып берген да. Үйрөткөн эмес, үйрөткөндү билбеген, кызыгып эле алып алган бирөөдөн. Анан мунун азыр уйкусун алганыбыздан кийин түшүнгөн нерсе, бул, короче, биринчи келгенде вообще карматпай атты да. Чокулап, адамдан качып, азыр мына кеңири туруп калды. Уже баягы алдан тайды да. Уже кача берип, канаттарын кармай бердим, кечке отуруп, азыр 3 болду, өзүмдүн да уйкум келейин деп калды. Ошентип кечке ойной бергенден уже бул да тажайт экен да. Уже бул эчтеке кылбайт, значит деп туруп, алдан да тайып калды. Уйкусу келип, уктайын деп атат. Бирок уктатпай атам түнү менен. Жанагы мисалы уйкусун албаган болсоңор 4-5 күн, бир жумача үйрөнөт да адамга жөн эле көнүш үчүнчү. Куштуку, берки ителгим тез эле көнгөн. 4-5 күндө уже адамга көнө баштаган. Куштардыкы кичине кечирээк болот. Если уйкусун кармап туруп үйрөткөн болсоңор, уйкусун алып уктатпай 2-3 күндө уже көнөт экен. Уже айласы кетип калды. Бүгүн түнү менен жакшы, эртең мен өзүм да уктайм, эртең менен уктагандан кийин кайра дагы көрөбүз. Эгер дагы баш бербей аткан болсо, дагы уйкусун алабыз. Бул неге дегенде күндүз уйкусу пышпайт мунукучу. Мен күндүз уйкусун пышырып алып туруп, кечинде дагы кармап отурам. Анан нормально көнүп калгандан кийин анан секин тренировканы баштай беребиз. Бул мисалы ителгиден караганда разницасы бар. Мисалы ителгилер өйдөдөн алган болсо, бул ителгилер тебип түшүрөт. Бул сразу кармайт. Анан ителгилер көбүнчө ээн талаларда охота кылганды жакшы көрөт. Себеп дегенде бийиктен көтөрүлүп тепкенди өтө жакшы көрүшөт. Булар токойдун ичинде охота кылганды жакшы көрөт. Дарак-паракты аралап, кубалап тутканды өтө сонун. Ошон үчүн бунун дагы мага жазды эле. Ушундай болуп атат деп. Сразу салып бер дедим. Өтө сонун, тумшугу кичине капасты сүзүп, кышыйып калыптыр эми. 2-3 күндө буйруса оңдоп алабыз, Бүгүн эми уйкусун алдык. Буйруса сонун болот бул жагы. Бул куш дагы өтө өткүр. Мында карышкыр деп койсок болот. Өзүнүн алы жеткен любой нерсени алат. Кичинекейинен баштап чоңуна чейин, коёнго чейин алдырсаңар болот, үйрөтсөңөр. Если жакшы үйрөнүп берген болсо, муну дагы охота калып чыгабыз. Буйруса. Эми ителги экөөнү алмак-салмак тренировка кылдырып, кышы менен охота менен алек болобуз. Красавчик. Эми буга да документ жасаш керек. Анан документ жөнүндө эч айтпай койдуң деп атышты эле. Достор, биринчи куш келгенде, мисалы багасыңар да бакканда буга вольер жасалат. Вольер деп коет, капастын узундугу 3 метр болуш керек, бийиктиги да 2,5 метрден бийигирээк болуш керек. Ошону жасайсыңар, биринчи жасап, кушту өзүңөргө көндүрүп, мощный болуп калгандан кийин анан жаратылышты коргоо болот. Ар бир областта, ар бир жердин өзүнүн жаратылышты коргоо деген организация бар. Ошол жерге барып, ал жерде өзүнчө бир бөлүк болот.
куштардын эмеси боюнча. Ошого барып заявление жазасыңар. Заявление жазгандан кийин куштун ден соолугун текшертирип, ветеринарга ден соолугу таза деген документ керек. Ошону алып барасыңар. Алып баргандан кийин ал жак силердин кушуңарды көрүп, текшерип, анан жашаган жерлерин, жуунган место барбы, кайсыл жерде тамактанат, вольери кандай, полный көрөт дагы. Анан көргөндөн кийин анан силерге паспорт берет. Паспорт Бишкектен келет. Мисалы, каерде болсоңор дагы заявление жазсаңар, через Бишкек аркылуу келет. Анан жасап алгандан кийин кеңири бага бересиңер. Охотага чыга турган болсоңор, охотничий билет болот. Анан охотничий билетте L деген категория бар. Ошону бастырыш керек. Охотничий билетти дагы ошо жаратылышты коргоодон эле аласыңар. Аны дагы ошол жака барып заявление жазасыңар. Заявление жазгандан кийин силерге ошо медицинский книжка, нарак берак документтерин айтат, чогултуп кел деп. Ошону чогултуп келгенден кийин анан охотничий билет берет. Анан ошол жерде жазылуу кайсы айдан кайсы айга чейин охота кылган болот, анан кайсы территорияларда кылган болот. Ошого карап талон сатып аласыңар. Талон сатып алып, ошо талон аркылуу кеңири охота кылсаңар болот. Ошол достор, жаңы эле келди эми. Уйкуну бышырып алып, анан кеңири обзор кылып, ястреб жөнүндө, куш жөнүндө кеңири маалымат берем. Биз менен чогулгула эми бизде 2 болуп калды. Куш жана ителги. Экөөнүн тең өзүнчө бир жакаты бар. Мощный. Буюрса бул дагы азыр таң атканга чейин отурабыз дагы, уйкусун алып, эч беле кыла албай турган даңгелге келип калганда, анан секин уйкусун чалапылап бышыртып уктатабыз. Если дагы баш бербеген болсо, дагы бир күн уйкунан алабыз. Ителгиде андай кылган эмесмин, себеп дегенде ителги тез эле көнгөн да. А бул вообще баш бербей кыйкырып, бакырып, ызы чуу салып аткан. Азыр уже кеңири эчтеке кылбай калды. Молодец. Красавчик. Ошо достор, каналга катталып койгула.